Күндүн маанилүү жаңылыктар менен тааныштырып, бүгүн программасы студияда мен Тимур Владислав. Саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Мамлекеттин казынасын экесе көбөйтүү боюнча өкмөттүн убадасынан дайын жок. Тергөө башкармалыгынын мурдагы жетекчисине кол салуу болду. Мэрия жаңы жылдык майрамдан акча үнөмдөгөнү менен коопсуздуктарга чоң каражат коротулат. Жыл аяктап кийинки жылга болгон пландар түзүлө баштады. Өкмөт 2022 жылы казынанын киреше жана чыгашасын эсептеп жатып, мурдагы убадасын унутуп калган окшойт. Министр түз эфирден бардыгын эсептесе дагы Жапаровдун берген убадасына такыр жакындабай калды. Эптеп жашоо үчүн эмес, элге татыктуу жашоону камсыз кылуу. Кыргызстандын министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров октябрь айынын башында кызматына киришип жатып, мамлекеттин казынасын элди жыргата тургандай толтураарын айтып, элге, президентке ишенимдүү убада берген. Бизге бюджеттик ресурстук бөлүгүн бүгүнкү күнү 280 миллиард сом менен аяктайбыз деп атабыз жылдын аягында. Урматтуу Президенттин тапшырмасы 2022 жылы 400 миллиард сомго, 2023 жылга 500 миллиард сомго, ал эми 2024 жылы 600 миллиард сомдун тегерегине жеткизүү. Акылбек Жапаровду президент Садыр Жапаров өзү өкмөттү башкарууга сунуштап, эгер кийинки жылы казынаны 400 миллиард долларга жеткирем деген убадасын аткарбаса, чара көрөм деп так кесе билдирген. Биз Акылбек Жапаров менен макулдашып келиштик. Быйыл казынаны 280 миллиард сом менен жапсам, эмдиги жылы 400 миллиард сомго жакындатам деп сөз берди. Эгер ага жеткире албаса, анда чара көрөм. Ошондуктан ал кишини азырынча сындабай, өкмөт башына коюп убакыт берели. Анын мурдагы ишмердиги кандай болгонуна баа берип, ичкен жеген деп сындап жаткан жарандарыбызга айтарым. Менин убагымда анын ар бир баскан турган кадамы, кыймыл аракети толук көзөмөлүмдө болот. Анын иштерин текшерип турганга күчүм да, убактым да жетет. Эң негизгиси, өзүм таза болсом, баары таза болот. Өзүм казынага кол салсам, анда баарага кол сала башташат. Мен мурункулардын катасын кайталабаймын. Менин көзөмөлүмдүн астында кумтөр маселесин бүтүрдү. Быйылкы бюджетти турукташтырды. Казынага 24 миллиард сом кошумча акча түштү. Жетим жесирлердин жөлөк пулдарын 100%га чейин көтөрүп жатабыз. Ошондой эле туруктуулук фонду түзүлүп жатат. Жана башка бир дала иштерди аягына чыгарды. Алдыда дагы бир топ иштер бар. Ошон үчүн убакыт берели. Бирок парламентте каржы министри Алмаз Бакитаев 2022 жылдын кирешесин санаганда 400 эмес 203 миллиард 563,5 миллион сом болду. Активист Атай Бейшенбек уулу министрдин апыртмасына таң калганын жашырган жок. Мына афера века, бюджетти кабыл алып жатышат. Акылбек Усубакунович убада кылган 400 миллиарддык 2022 жылкы бюджетти каратып туруп алдап сүрөп бара жатышат. Уялбайсыңарбы? Депутат 400 миллиардка жетпей жатат деп суроо берсе, жетпейт эмес, атүгүл ашып кетти деп министр окуп берип койду. Каратып туруп апырта берсе болобу? Мына санагылачы министрдин жообун. Бюджет боюнча сиз айтып өттүңүз 400 миллиардты, бирок тактап эсептесек 400 миллиардка жетпейт. Ошонун суммасын сиз так айтып жүрсөңүз. Сиз каржы министрисиз. Бул жерде социалдык фонд, ФОМС жана республикалык бюджетти кошконубузда биздики жетпейт ал 400 миллиардка. Ошону айтканым. Жалпы ресурс мына биз азыр көрсөтүп бератабыз 403 миллиард 971 миллион сом. Мунун ичинде салык кирешелер 252 миллиард 485, салык эмес кирешелер 36 миллиард 300 миллион сом, официалдык трансферттер 16 миллиард 400, социалдык фонд менен ФОМСтун каражаттары 43 миллиард 200. Ошол жалпы 403 миллиард 900 миллион. Экономика жаатындагы эксперттер Акылбек Жапаровдун популисттик сөздөрү менен реалдуулук дал келбей жатканын айтып коңгуроо кагышууда. Мен мурда айткандай эле Акылбек Жапаровдун популисттик билдирүүлөрү менен реалдуулук дал келбей жатат. Ал тургай Астанадагы өкмөттөр аралык акыркы жолугушууда Казакстандын өкмөт башчысынан токтогул суу сактагычынан аларга ашыкча суу кое берилгенин уктук. А биздин фермерлер суунун жетишсиздигинен ыйлап түшүмсүз калышты. Эң кызыгы, убаданы аткара албай калса Акылбек Жапаровго кандай чара көрүлөт?
же буга чейин өкмөт башчылардай болуп, отчет дагы бербей, жоопко дагы тартылбай, Ак үйдөн айланып эле кетпей жүрө береби? Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгынын мурдагы жетекчиси Сыргак Айткурманов каза болду. Бул тууралуу Бишкек шаардык милициясынын басма сөз кызматы билдирди. Анда милицияга калаадагы номер 4 шаардык ооруканасынын реанимация бөлүмүнө 1977 жылы туулган СА аттуу жаран келип түшкөндүгү маалымдалган. Жогорудагы маалымат Бишкек шаарынын Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталган. Дарыгерлердин анықтамасына ылайык Айткурманов ооруканага баш мээнин жабык жаракаты диагнозу менен эс учу жок келип түшкөн. Ал эсине келбегендиктен окуянын жагдайлары боюнча сурак калууга мүмкүнчүлүк болгон эмес. Ошондой эле анын жанында өздүгүн аныктоочу документтери менен iPhone үлгүсүндөгү уюлдук аппараты бар экендиги аныкталган деп айтылат маалыматта. Милициянын билдирүүсүнө таянсак, тез жардам кызматына чалган жаран Гоголь Москва көчөлөрүнүн кесилишинде жерде адам жаткандыгын кабарлаган. Медициналык кызматкерлердин аракетине карабастан Айткурманов эсине келбестен түнкү саат 24:00 каза болгон. Экспертиза тарабынан ага алдын ала өнөкөт боор жетишсиздиги диагнозу коюлган. Аталган жагдай боюнча сотко чейинки өндүрүш иши боюнча тергөө аракеттери жүргүзүлүүдө. Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитети Кыргызстандын Өзбекстан жана Венгриядагы элчи кызматына сунушталган талапкерлерди караган жок. Комитеттен билдиришкендей, бул маселени жогорку кеңештин жаңы курамы карай турган болду. Кыргызстандын Өзбекстандагы элчиси кызматына Фархат Иминов, Венгриядагы элчиликке Талант Кушчубеков сунушталган. Фархат Иминов жогорку кеңештин мурдагы депутаты. Ал 2015 жылы Республика Ата журт партиясынын тизмеси менен депутат болуп келип, 2018 жылы мандатын тапшырган. Талант Кушчубеков буга чейин тышкы иштер министринин орун басары болуп иштеген. Кыргызстандын Өзбекстандагы элчиси болуп 2018 жылдан бери Ибрагим Жунусов иштеп келген. Кыргызстандын Венгриядагы элчилиги жаңы ачылды. Парламенттик шайлоо 28 ноябрда өттү. Шайлоонун расмий жыйынтыгы 18 ноябрда чыгаары айтылган. Парламенттин жаңы курамы 22 декабрда ант берет. Отдел тарабынан 7-8 маселе коюлду, алып коебуз. Bir aydan keyin qayda эмне үчүн күн тартипке коюшатмын ошо таң калам да. Ошондуктан мен күн тартибин алганга замын алып салалы. Бүгүнөн кийин күн тартип онтип койбойлу ошо. Мен сурушкан алганга добуш берип коесуң. Бишкектин Ала Тоо аянтын жана жаңы жылдык балатыны жасалгалоого 5 миллион 600 миң сом каражат жумшалат. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматы билдирди. Буга чейин Бишкек Свет муниципалдык ишканасы мамлекеттик сатып алуулар порталына 5 миллион 687 миң 500 сомго тендер жарыялаган. Маалыматка караганда бул сумма 25 метрлик балатыны жасалгалоого. Аянттагы объектилер гирляндаларга оролуп, көчө бойлой бактарга чоң оюнчуктар илинет. Тендерди Аманат Транс жоопкерчилиги чектелген коому жеңип алган. Талас облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын кызматкерлери кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланууга шектелүүдө. Бул тууралуу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен кабарлашты. УКМК билдиргендей, Талас облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын кызматкерлери Кара Буура районунун Шекер айылындагы Чыңгыз Ордо тарыхый маданий комплексин курууда аткарылган иштердин көлөмүн ашыкча баалашканы аныкталды. 2018 жылы Чыңгыз Ордо тарыхый маданий комплексин куруу боюнча тендердин жыйынтыгында жеңүүчү деп табылган Бийиктик Инвест жоопкерчилиги чектелген коому менен 62 миллион 73 миң сомго келишим түзүлгөн. Объекттин курулушу башталгандан ушул күнгө чейин иш аткаруучу тарабынан 63 миллион сом жумшалып, жасалган жумуштун көлөмү тиешелүү тартипте актыларды түзүү менен эч кандай эскертүүсүз кабыл алынган. Бирок иштердин айрым көлөмү 6 миллион 179 миң 952 сомго ашыкча баалангандыгы аныкталды. Мына ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирлерден амандашканча сак саламатта туруңуздар.